Парламенттик шайлоого карата даярдык маселелерин президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен онлайн кеңешмеде талкуулады. Нуржан Шайылдабекова Боршайком тарабынан парламенттик шайлоого карата көрүлүп жаткан уюштуруу иш-чаралары жана даярдыктары тууралуу маалымат берди. Белгиленгендей, шайлоо азыркы шарттарда жарандардын саламаттыгын сактоо үчүн бардык санитардык карантиндик чараларды жана эрежелерди аткаруу менен өткөрүлүшү шарт. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе боюнча өкмөт менен бирге иштешет. Боршайкомдо жумушчу топтор түзүлүп, шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялардан документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу топ иштеп баштайт. Жогорку кеңешке шайлоо белгиленгенден кийин 1-декадада шайлоого катышууну көздөгөн партиялар үчүн шайлоого катышуунун негизги маселелери тууралуу талапкерди көрсөтүү жана каттоо, шайлоо фонддорун түзүү эрежелери, үгүт иштери жана талаш тартыштар боюнча маалыматтык түшүндүрүүчү окутуу семинарлары өткөрүлөт. Нуржан Шайылдабекова маалымдагандай, шайлоочуларга маалымат берүүнү кеңейтүү максатында талапкер шайлоо gov.chekit.kg платформасы иштелип чыгып, анда шайлоого катышкан партиялардын программалары, ар бир талапкер тууралуу маалыматтар, ошондой эле партиялардын шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттар, алардын чыгымдалышы менен таанышууга мүмкүн болот. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун бардык катышуучуларына эркин саясий атаандаштыгы үчүн бирдей укуктук шарттарды түзүп берет деп белгиледи Шайылдабекова. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоонун бардык баскычтарында ачык айкындуулук менен мыйзамдуулукту сактоо зарылдыгын камсыздоо зарылдыгын белгиледи. Президент парламентте сүйлөгөн сөзүндө шайлоо боюнча өз позициясын билдиргенин, бардык саясий партиялар үчүн бирдей шарттар түзүү зарылдыгын баса белгилегенин эске салды. Биз укуктук жагынан жакшы даярдыктарды көрдүк, бардык зарыл мыйзамдар күчүнө кирди. Эми негизги милдет шайлоо процессинин бардык катышуучулары тарабынан шайлоо мыйзамдарын так сактап, ачык айкын шайлоону өткөрүп алууда деп белгиледи мамлекет башчысы. Президент Сооронбай Жээнбеков саясий партияларга, шайлоочуларга, байкоочуларга жана массалык маалымат каражаттарына шайлоо мыйзамдарынын жаңычылдыктары жөнүндө маалымдоонун маанисине көңүл бурду.